As-sulh bул деген элдешүү, бир келишүү. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан ас-сунху хайр. Элдешүү бул жакшыраак, бул жакшы нерсе. Мейли аялы менен болсун. Өзү негизи күйөө менен аялдын ортосундагы байланыш, кээде келишпестик, ар кандай себептер менен мына ошого Алла субханаху ва таала анча-мынча укуктарга, анча-мынча нерселерге көз жумуп коюп эле элдешкен жакшыраак экен да. Ажырашып кеткенден көрөк, урушуп кеткенден көрөк, мен акыйкаттамын, мен туурамын, мен чындыктамын деп урушуп талашып, ажырашып кеткенден көрөк эчтеке эмес. Анча-мынча акыларың кечип кой. Анча-мынча тигинин кемчиликтерин, каталарын кечирип кой. Анча-мынча жүрүш-туруштары сага жакпай калгандарына көз жумуп кой. Мына ошо элдешип кое турган болсо, мына бул жакшыраак дейт Алла Таала. Бул өзү Кур'ан-ы Каримдеги Ниса сүрөсүндө 128 аятында келет. Аялдар деген сүрөдө келет. Анткени элдешүү бул жакшыраак дегени мына коомчулук эгерде оңолуусун карай турган болсок, ошого курула турган нерсе да. Биз өзүбүз элдешкенди да үйрөнүшүбүз керек, элдерди дагы элдештиргенди үйрөнүшүбүз керек. Өзүңүздөр билесиздер, ислам динде адамды, эки мусулманды уруштурган өтө жаман иш. Шайтандын иши, караланган иш. Ал эми экөөнүн башын бириктирген, элдештирген, бул өтө жакшы иш, Алла ыраазы болгон иш бул. Ушундан улам Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде мындай дейт. Ва нимраатун хафат мин ба'лиха нушузан ав ирадан фала жунаха алейхима ан юслиха байнахума сулх. Ас-сулху хайр. Ва ухдират ал-анфусу шух. Ва ин тухсину ва таттаку фа инна Аллаха кана бима та'малуна хабира. Жана эгерде аял корксо дейт мынаке күйөөсүнөн. Эмнеге? Бир тоң моюндугунан, же жүзү үйрүп кетүүдөн. Анда ал экөө ортосунда элдешип ала турган болсо, мына ушунда эч кандай күнөө жок дейт. Элдешип алган жакшы. Ас-сулху хайр. Ошо келишип, элдешип алган бул жакшыраак. Ва ухдиратул анфусу шух дейт. Бул дегени адамда нәпс бар. Алла субханаху ва таала нәпсини жараткан. Ар бир адамдын өзүнүн нәпсиси бар. Ошого сараңдык келет да, сараңдык тартат. Ошо сараңдыктын себебинен элдешкиси келбейт. Бул сараңдык жаман сыпат экен да. Берешендүүлүк бул жакшы сыпат экен. Көбүнчө биз берешендүүлүк менен сараңдыкты материалдык нерсеге байлап коебуз да. Акча берсе берешен, акча бербесе сараң. Жок, берешендүүлүк менен сараңдык акчага эле байланбайт. Мына элдешпей койсо бул сараң. Элдешсе айкөл мынаке. Пейли кең, жоомарт. Анча-мынча укуктарды кечирип койду. Макул деп элдешип койду мына. Алла Таала күнөөкөр болсо дагы берешен адамды жакшы көрөт экен. Сараң адамды жаман көрөт экен, тахажжуд окуган болсо дагы. 5 убак эле эмес, тахажжуд окуп жүргөн сараң адамды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамзаттын эң берешени Мухаммад алейхиссалам. Мейли ал ой болсун, пикир болсун, кең пейилдик болсун, акчалай болсун, кандай болбосун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө жоомарт адам эле. Эгер силер жакшы иш кылсаңар, күнөөлөрдөн сактансаңар, албетте Алла субханаху ва таала эмне кылып атканыңардан кабардар.
Ушуга ылайыктуу Кур'ан-ы Каримде аят келет. Нисале сүрөсүндө 35-аятта: "Ва ин хифтум шиқаqa байнихима фаб'асу хакама мин ахлихи ва хакама мин ахлиха юрида ислаха юваффиқиллаху байнахума. Инналлаха кана алиман хабира." Эгерде силер корксоңор, ал экөөнүн ортосундагы бир ажырашуу, келишпестик болуп, бир урушуп кетүү, эркек менен аялдын ортосунда, анда бир өкүл дайындагыла, бир эркектин тарабынан, аялдын тарабынан бир эркекте өкүл даярдагыла. Ал экөө элдештиргенди каалай турган эле болсо, жараткан Алла Таала товфик берет дейт да. Эгерде ниетинде эле элдештирип коелу, ниети экөөнүкү тең таза болуп, кой булар экөө жашап кетсин, ортосунда бала бар эле, кой эми эле турмуш куруп баш кошушты эле дей турган болсо, Алла Субхана ва Таала мүмкүнчүлүк берет, товфик берет элдешүүсүнө. Албетте Алла Таала билүүчү, кабардар. Бул жерде эмнени айтабыз? Өзү туура эң көп келишпестик аял менен күйөөсүнүн ортосунда болот. Себеп экөө чогуу жашайт. Түндөсү да бир өткөрөт, күндүзү да бир өткөрөт. Оорулуу күндөр болот, кайгылуу күндөр болот, кыжалаттуу күндөр болот. Бири-бирине келишпестик күн, бири-бирине жакпаган күндөр болот. Кээде бири-бирине сөз жакпаса, кээде бири-бирине пейли жакпаган болот. Кээде куда сөөктөрүнүн тарабынан болот, кээде досторунун тарабынан болот. Ар кандай. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала сиздерге, биздерге мынандай жашоонун эрежесин берип атат. Эсиңерден чыкпасын, элдешүү жакшы дейт. Жөн эле кечиримдүүлүк өтүп эле элдешип алла. Бул жерде өтө чоң жакшылык бар. Өтө чоң жакшылык бар. Албетте, бул сөз өзү аял менен күйөөгө экөө тиешелүү, өзгөчө тиешелүү болгону менен жалпысынан деле достор болсун, соодагерлер болсун, баш ийүүчү менен башкарган болсун, кошуна болсун, улут арасы, уруу арасы болсун, жерлер болсун, мамлекеттер болсун, бардыгына элдешүү жакшы экен да. Тирешүү жаман экен, ушуну унутпайлы. Тирешүү жакшылыкты алып келбейт экен. Эки тарапка тең зыян болот экен да. Эч качан ойлобош керек, мен тирешсем тигиге зыян болот, мага зыян болбойт депчи. Андай эмес. Бул ката. Тирешкенде эки тарапка тең зыян. Сөзсүз зыян. Элдешкенде эки тарапка тең жакшы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ислах ва дата байын деп коет буну. Өз ара элдешүү деп. Мен силерге айтайынбы дейт. Намаз окугандан дагы сообу көбүрөөк, орозу туткандан дагы сообу көбүрөөк, садака бергенден дагы сообу көбүрөөк ишти айтайынбы дейт. Десе, эки адамдын ортосун элдештирүү дейт мына. Мейли, күйөөсү менен аялдын ортосу болсун, же атасы менен баласынын ортосу болсун, же бир туугандар, же достордун ортосу болсун, же эки улуттун ортосу болсун, же эки бир уруунун, кандай гана ким болбосун, ортосунда элдештирип кое турган болсок, бул ушундай улуу сооптуу иш экен. Намаз окугандан, орозо туткандан, кайрымдуулук кылгандан дагы сооптуу экен. Кур'ан-ы Каримге ой жүргүзө турган болсок, мына ушул эрежеге аял күйөөсү менен аялдын ортосунда элдештирүү деп, же болбосо башка жеринде мындай деп келет. Ислах байнал фиатейн мухтататилейн дейт. Эки урушуп кеткен коом, мисалы эки партия урушуп кетти, же эки топ урушуп кетти. Булар бар. Ушуларды эми элдештирүү, ушуларга аракет кылуу элдештиргенге канча улуу. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa ma yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. 114-ayat Nisa surasında aytat. Sizler şıvırlaşkanыңарда эч кандай жакшылык жок дейт.
La hayran fi kasirin min najwahum. Eç kандай жакшылык жок. Силердин көпчүлүк ушундай шыбырлашып, өз ара сүйлөшүп, мындай жашырыныраак маектешип атканыңардын эч кандай жакшылык жок дейт. Бир гана эгерде амара би садакатин, бир садакага буйрук берсеңер, садакага бир өкүм берсеңер, анда ошо шыбырлашушу жакшы. Бужу болуп буякта шыбырлашып, буяктан жашырын отуруп, эч ким көрбөсүн деп, ар кандай жыйындар болот. Ушуну айтып атат, буда жакшылык жок дейт. Жакшылык эгерде мейли ошондой эмне деп атат, жабык отурумдар болсун. Майлыбы? Өз ара акырын жашырын сөздөр болсун, шыбырлашып. Ушуларда эгерде кой бир садака берейли, ушу жашырын отурумда дагы бир ушундай бир жакшы кайрымдуулук кылайлы десе, анда буда жакшылык бар экен да. Экинчиси ау маруфин, же болбосо бир жакшылыктарды таркатканга, же болбосо адамдардын ортосун элдештиргенге. Мына ушу иштерди ким Алланын ыраазычылыгы үчүн кыла турган болсо, Алла Таала айтат, биз ага өтө улуу сооп беребиз дейт. Өтө улуу сооп беребиз дейт. Мынакей жашырын жыйындар болсун, жашырын сөздөр болсун, эгерде ушу эки адамдардын ортосунда элдештирүү максатында боло турган болсо, жакшылыкты таркатуу, кайрымдуулук кылуу максатында боло турган болсо, ушуну Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылса, биз өтө улуу сооп беребиз аларга дейт. Кийинки аятта айтат: Яс'алунака анил анфал. Кулил анфару лилlah вар расул фаттакуллах ва аслиху зата байникум ва атиуллах ва расулаху ин кунтум муъминин. Алар сенен сурашат олжо туурасында. Айтып койгун. Олжолор Алла жана Алланын элчисине. Силер Алла Тааладан коркуп күнөөдөн сактангыла, өз ара элдешкиле, ортоңордо оңдогула, жана Аллага жана элчисине баш ийгиле, эгерде момун болсоңор. Ушул жерде үч нерсе айтылды. Таквалык, өз ара ортосубуздагы мамилебизди оңдогон, элдешүү, Алланын элчисине баш ийүү. Мына ушул нерсе эң улуу соопко жеткире турган. Акыркысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын ортосунда да керде келишпестик болуп кетет эле. Мухажирлер, ансарлар, мединалык менен меккеликтердин ортосунда келишпестик болуп кетет эле. Кээде үй бүлөнүн ичинде ушундай келишпестик болуп кетет эле. Жашоосун карай турган болсок, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына ушул эрежени колдонуп, баштарын бириктирип, шайтанга жол бербегиле, Алла субханаху ва тааланын ыраазычылыгын көздөгүлө деп, көптөгөн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын өзүнүн жашоосунан да белгилери көп бол. Бир жолу Куба деген мечит бар, ошол жакта эл жака чыкса, ал жерден кабар келди, булар ушу эки топ болуп урушуп аткан экен, бири-бири менен таш ырытканга чейинчи. Жөн эле мушташ эмес, таш менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кабар жеткенде, пайгамбарыбыз айткан экен: "Идхабу бина нуслих байнахум." Кой, бизди ошол жерге алып барла, барайлы, алардын башын бириктирели, элдештирип коелу деп. Бухари шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып аларды элдештирди. Кудум ушундай эле окуялар пайгамбарыбыздын тарбия алган сахабаларында дагы көп кездешет. Демек, урматтуу туугандар, бул жашоонун алтын эрежеси, каерде гана болбой эле кичине көтөрүмдүү болуп, аз-маз ылдыйөөдө болгон сөзгө көз жумуп кое турган болсок, Куда кааласа, наркы келечегибиз да жакшы, элдешип кеткенге эмне жетпесин. Ага биздеги жакшы мүнөздүн 10дон 9у көз жумуп коюуда. Эсибизден чыкпасын. Жакшы мүнөз, кереметтүү кулук мүнөз эгерде 100% боло турган болсо, ошонун 90% көз жумуп коюуда. Билмемишке салып коюуда, көрмөмүшкө салып койгон, укпамышка салып коюуда. Койчу эми деп эле.
ушуга ар бир нерсеге эле сая түшпөйүнчү тим эле коеюнчу деп мынакей 90%. Ошондуктан айтабыз дайыма, ким өзүнүн жашоосун чырайлуу кылганды кааласа, анда ал анча мынча окуяларга, анча мынча кишилерге, анча мынча сөздөргө, анча мынча иштерге көз жумуп коюш керек экен. Ар бирине эле сөзсүз жооп бер деп эле такабай, ар бирин эмне үчүн деп эле аркасынан сурай бербей, анча көз жумуп койсок, мынакей жашообуз чырайлуу болот экен, өзүбүздө элдешип алат экенбиз, башкаларды дагы элдештиргенге аракет кылат атабыз.